Чыккынчы деген беренени коюп алып, бир ай бою баардык жерден какшатып сүйлөтүп, анан бүгүн жок, ал күнөө жок экен. Кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу деген беренеге алмаштырдык. Ой, кандай деген сөз? Адилеттүү алдына алсызраак болуп калышты. Бирок башка берене менен кайрылары кетип атат. Куда? Биригебиз! Бүгүн комиссиянын түштөн кийинки жыйынында баш прокурор өзү келип, баягы 323 берене туура эмес экен, туура эмес койдук. Биз аны 338 беренеге кайра кайтардык деп. Анан бул жөнөкөй маселе эмес да. Чыккынчы деген беренени коюп алып, бир ай бою баардык жерден какшатып сүйлөтүп, анан бүгүн жок, ал күнөө жок экен. Кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу деген беренеге алмаштырдык. Ой, кандай деген сөз? Адамдын тагдыры. Менин да бир туугандарым бар. Тууган урук жора жолдоштор бар. Чет өлкөдөгү жолдоштор бар. Алар эмне деп ойлойт ушуну? Рахмат. Адилеттүүлүк үчүн мен келдим. Рахмат. Бүгүн укуктук шерменде болуп аткандыгы үчүн келдим. Бүгүн эч бир күнөөсү жок. Кыпындай бир нерсе жасабаган адамды ушунча күндөн бери каралап аткандыгы үчүн, ой, мына чындык мынандай деп айтып коеюн деп келдим. Көптөр түшүнбөй, себеп дегенде окубайт да, мына материалдарды окубайт экен да. Мен ошону эки фактын айтып коеюн. Адархан Кимсанбаевич бир дагы жерде жер берүү боюнча, алмаштыруу боюнча, сатуу боюнча колду койгон эмес. Болгону мурунку ошо Чудиновдун токтомдорун аныктагыла, тактагыла, белгиленген мөөнөттө бизге ошону айткыла деп гана эки протокол кол койгон. Мына ошон үчүн иш козгоп, ушундай деңгээлге чыгарып туруп аткан бүгүн шермендечилик. Долбоорун кутуңузда суроолор барбы? Бизди ар кандай иштер менен коркута албайт.